Eч кайсы бир тил кыргыз тилине атаандаш болбош керек. 70 тилди билели андан сырткары. Жогорку кеңеш мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзамын экинчи окууда кабыл алды. Мыйзамды 79 депутат колдоп берди. Бул мыйзамда кыргыз тилинин макамы кескин жогорулаган. Колдонуудагы мыйзамда бир гана президент, жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, жогорку соттун төрагасы жана конституциялык палатанын төрагасы билүүгө милдеттүү болсо, мыйзам кабыл алынса бардык мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар, кызмат көрсөткөн жеке менчик тармактын кызматкерлери кыргыз тилин билүүгө милдеттендирилет. Ал эми кыргыз тилин билбегендер иштен бошотулат, деди мамлекеттик тил комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилин билүү нормасы киргизилген. Милдеттүү түрдө билүү, бул жерде орус тилинин жана башка тилдердин бир басынтып коюу механизми жок. Бул жерден эч кандай баягында ашча пикирлерди айттым деле эмеси жок деп ойлойм. Ал эми 10-чу беренеде иш кагаздары жөнүндө сөз болуп атат, Дастан Далбаевич. Иш кагаздары дагы мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү. Расмий мамлекеттик органдарда ал эми зарыл болгон учурда расмий жана башка тилдерде маалымат алынышы, берилиши орун алат деген норма бар. Берген жообуңузга канаттанган жокмун. Жана орус тилдүү биздин кызматкерлер эмне болот анда депчи. Үйрөнбөсө бошойт деп айтпайсызбы? Эмнесин коркосуңарчы? Ал мындай болуп калышы мүмкүн деген сөз токтошу керек. Мына азыр үйрөнбөсө бошойт жумуштан. Всё. Андан ашык кандай кылыш керек анда? Мен токтомго таянып айттым. Укук коргоочу Рита Карасартова 20-июнга чейин камакта калды. Мындай чечимди 19-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Карасартова өзү сөз эркиндиги үчүн күрөшкөнүнө байланыштуу камакта калганын айтты. Укук коргоочу Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандардын арасында ТИЗОдо калган жалгыз аял. Ал Кемпир-Абад маселеси боюнча дээрлик бардык жыйындарга катышып, бийликке нааразычылыгын айтып келген. Ал эми 18-апрелде сот 15 кишини дагы 2 айга камакта калтырган. Алар Жалал Абад облусунун экс-губернатору Бектур Асанов, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Акыл Айтбаев, активист Темир Махмудов, саясатчы Равшан Жээнбеков, Чындык саясий партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров, Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылынын мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев, Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Азимбек Бекназаров, активисттер Али Шабдан, Эрлан Бекчоро, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, журналист Айданбек Акматов, блогер Атай Бейшенбек, Марат Баязов жана саясатчы Жеңиш Молдокматов. Орусияда 9-майда өлбөс полк жүрүшү болбой калды. Уюштуруучулар мунун себебин коопсуздукка байланыштырды. Бирок Москванын Кызыл аянтында адаттагыдай эле парад болот. Дээрлик 10 жылдан бери салтка айланган жүрүш Орусияда пандемия убагында 2 жыл катары менен өткөн эмес. Былтыр кадимкидей эле болгон. Ал эми өткөн жылы Тажикстандан башка Борбор Азия өлкөлөрү Украинада башталган согушка байланыштуу 9-майда майрамдык парадтан баш тарткан. Бирок Кыргызстанда Садыр Жапаровдун буйругу менен өлбөс полк жүрүшү болгон. Бул жылы да өлбөс полк жүрүшү Кыргызстанда өткөрүлмөкчү. Кипрдеги эң ири банк, Bank of Cyprus, орусиялыктардын эсебин жапканы жатат. Бул 2 айдын ичинде ишке ашарын айтып, банк кардарларына кат жөнөттү. Анткени банк орусиялыктарды тейлөө үчүн АКШ менен Британиянын санкцияларынан кооптонууда. Банк бул өлкөлөр Орусиядан келген компанияларга да, жеке адамдарга да маркетинг, IT, юридикалык инженердик кызматтарды көрсөтүүгө тыюу салган деп түшүндүргөн. Негизинен орусиялыктар Кипрдин банктарында акчаларын депозитке салып, Орусиядагы санкцияга кабылган компания, бизнестеринен түшкөн кирешени сакташат. Украинада согуш башталгандан бери айрым банктар буга чейин деле орусиялыктардын эсептерин жаап келген. Батыш өлкөлөрү согушка байланыштуу Орусиянын бир катар мунай компанияларын Путиндин катчысынан тартып, Вагнерчи Пригожинге чейин чиновниктерге санкция киргизген. Орусиялыктардын санкцияларды айланып өтүү темасын улай. Жакын арада АКШнын каржы министрлиги кыргыз бийлиги менен Орусияга каршы санкцияларды талкуулайт. Чиновниктер Брайан Нельсон менен Элизабет Розенберг 2 жумада Европанын бир катар өлкөлөрүнө, анын ичинде Швейцария менен Австрияга, ошондой эле Казакстан менен Кыргызстанга келет. Кыргызстанга келүүсүнүн мааниси кандай? Розенберг Евробиримдиктен жана Улуу Британиядагы кесиптештери менен бирге санкцияларды сактоо жана аны айланып өтүү жолдоруна бөгөт коюу боюнча жергиликтүү бийлик жана бизнес чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт.
2022 жылдын 11 айында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода саттыктын көлөмү 1,5 эсе өскөн. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын февралдагы отчетунда Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү Россияга санкциядан качууга жардам берип жатканын кыйткан. Европа банкы Улуу Британия жана АКШнын товарлары алгач Борбор Азия өлкөлөрүнө жеткирилип, кийин Орусияга ташыларын жазган. Маселен, евробиримдиктен Кыргызстанга ташылган товарлардын көлөмү 84%га өсүп, рекорд жараткан. Былтыр батыш өлкөлөрү Орусияга каршы бир катар санкцияларды салып, жеке адамдарга жана уюмдарга тиешелүү 21,5 миллиард евролук активдерди тоңдурган. Евробиримдиктин лидерлери өткөн жылдын октябрында Еврокомиссияга тоңдурулган активдерди Украинаны реконструкциялоону каржылоого пайдаланууну сунуштаган. Жакын арада Казакстан Ооганстанды башкарып турган талиптердин дипломаттарына элчилик ачууга имарат берет. Бирок казак тими мындай кадам талиптердин бийлигин таанууга жатпасын айтты. Расмий өкүл Айбек Смадияров брифингде буга чейин эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Кабулда кезиккенин, анда соода саттык, экономика маселеси жана Талибандын дипломаттарын кабыл алуу сүйлөшүлгөнүн билдирген. Казакстан менен Ооганстан соода саттыгын кеңейтсе, соодагерлер ал жакта тонолуп, кармалып, алданып калбоосуна талиптер кепилдик береби деп журналист суроо салган. Смадияровдун айтымында Казакстан мындай жагдайлар болбошу үчүн талиптерге элчилик ачып берип, эки тараптуу кызматташат. Анткени учурдагы Ооганстанда Казакстандын элчилиги гана иштесе, кыйын болуп калат. Ошондой эле Смадияров талип өкмөттү 40 миллион калкты багып, элге айлык төлөө үчүн казакстандык товарларга кызыктар экенин билдирди. 2021 жылдын бийликке келген Талибанды дүйнөдөгү бир да өлкө тааныган эмес. Апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктардын топтому менен мен Асель Шамилова тааныштырдым. Көрүшкөнчө.